Жаркын маанайда жүрүүнүн 10 эрежеси. Биринчи, күндү тосуп алыңыз. Күн сизди тосуп албасын. Канча адамдар күн чыкканга чейин уктайт. Муну менен алар таңкы ырыскысынан эле кору калбастан, өмүрдүн эң берекелүү ирмемдерин ысырап кылып, бошко кетиришет. Таңкы абадай таза аба күндүн башка бөлүгүндө болбойт. Таңкы убактагыдай мемиреген мейпилдик, сулуулук, куштардын кооз үндөрүнүн симфониясы, акыл ойдун, пикирдин тазалыгы башка сааттарда кайталанбайт. Экинчи, ойгонгон соң дароо туруп кетпей, көздү уршалап бир аз олтуруңуз. Анткени бир абалдан экинчи абалга тез өтүп кетүү зыяндуу болушу мүмкүн. Ошон үчүн көлгө түшөрдө адегенде суудан сузуп, денеңди муздакка көндүрөсүң. Балбан күрөшкө чыгаардын алдын кээрилип, чоюлуп, денесин кызытат. Ошол сыяктуу эле жатып уктаган абал менен туруп ойгоо өткөрүүчү абалдын ортосун бир аз убакытка отурган абал бириктирсе туура болот. Анан кичик өлүм. Аталган уйкудан аман-эсен ойгонуп, ушул күндү көргөн үчүн жаратканга чексиз шүгүр айтыңыз. Канча адам түнүнө жумулган көзү кайрадан ачылбай калганын эстеңиз. Үчүнчү, ниетиңизди түзөңүз. Түз жүргөн адам кем болбойт, назардан калбайт, оңойлук менен балекетке учурабайт, ызаат аброй күтөт. Түз жүрүм ниетти түздөөдөн башталат. Ошондуктан буйруса бүгүн жакшыны аткарам, жамандан сактанам деп бекем ниет кылыңыз. Ниет кылуу жеп жеңил, оңой. Бирок анын адам дилине жана аракетине тийгизген таасири эбегейсиз. Ар кандай амал 2 кадам менен ишке ашат. Биринчиси ниет, экинчиси аракет. Төртүнчү, күндү күлүп баштаңыз, жылмайыңыз. Адамдын төрү өзгөрсө, дили да өзгөрөт дейт. Демек, жүзүң жылмайса, жүрөгүң кошо жылмаят. Жылмаюу баштагы жагымсыз ойлор, жүрөктөгү терс сезимдер үчүн булутту айдап кеткен шамал сыңары. Жакшы окуяны, жакшы адамдарды, жакшы идеяларды, жакшы себептерди эстеңиз. Бешинчи, кийинген соң төшөгүңүздү дароо иретке келтириңиз же жыйып коюңуз. Чөйрөң чачылып жатса, акыл пикириң да чаржайт иштейт. Иресиз иште ийгилик болбойт деген ошол. Алтынчы, тазалыкка барып, муктаждыктарды аткарган соң, жок дегенде бетти колду, тишти бутту, кулактын иштерин таза жууңуз. Дененин, дилдин, кийимдин, чөйрөнүн тазалыгы сонун маанайдын, бактылуулук сезимдин угуту. Жетинчи, ибадатка убакыт бөлүңүз. Ибадатты ар ким ар башкача жасашы мүмкүн. Бирөөлөр мемиреген жымжырттыкка сүкүт, медитация чалат. Бирөөлөр жаратканга сыйынат. Бирөөлөр белгилүү бир руханий көнүмдөрдү кайталашат. Адамдын денеси булчуңу, машыгууга, кыймылга кандай муктаж болсо, жан дүйнөсү, руху да ошондой көнүгүүлөргө муктаж. Ибадат бул жүрөк тынчтыгынын, рух бейпилдигинин башаты. Сегизинчи, дене көнүгүүлөрүн жасаңыз. Бирок ээринип кылбай кое тургандай оор машыгуу зарыл эмес. Жок дегенде моюнду, ийинди, колу бутту, ичти белди, муундарды кыймылдатыңыз, кээрилип чоюлуңуз. Максат кара терге чөмүлүп, энтиге чарчоо эмес, денеге кан жүгүртүү, уктаган клеткаларды ойготуу, алдыдагы иштерди ийгиликтүү аткаруу үчүн дем, кубат жегер жыйноо. Тогузунчу, тердеген болсоңуз, денеңизди толук жууңуз. Андан соң китепти колго алып 10 мүнөтчө окуңуз. Ибадаттан жүрөк көнүгүүдөн дене, ал эми окуудан мээ рахат алат, өнүгөт. Жакшы китептен буга чейин эч ким айтпаган, эч ким сурабаган акыл идея табасыз. Китеп окусаңыз, сөзсүз көңүлүңүз көкөлөп, өзүңүзгө болгон ишенимиңиз артат. Анткени сиз байып каласыз. Болгондо да башкаларга берсең, азайчу акчага эмес, көбөйчү акылга, рухка бай болосуз. Андан кийин 10-су, үй бүлөңүз менен тамактанууга олтуруңуз. Тамакка тойгон болсоңуз, элдин да тоюшун күтпөй туруп кетсеңиз болот. Бирок тамактанууну эл менен чогуу баштаңыз. Тамак үстүндө жагымдуу сөздөрдү сүйлөңүз. Тамак даярдап бергендерге рахмат айтып, таткан даамыңыздын таттуулугун мактаңыз. Дүйнөдө канча адамдар наны жок, ачкачылыкта жашаганын ойлоп, жаратканга чексиз шүгүр айтыңыз. Анан кийимиңизди кийип, атырыңызды себинип, чачыңызды тарап, ишиңизге же окууңузга жөнөңүз. Таң бул күндүн ийгилик үрөөнү себилген жери. Анын топурагы семиз, берекелүү болушуна кам көрөлү. Үрөөн себерден мурда жерди жакшы иштетели, топуракты майдалап даярдайлы.